Эми жаштык бар дагы пул жок да. Бул адам иштесе бул күнөөгө убакыты коюлат да. Не деген бир видео шумдуктар, сүрөттөрдү көрөтүм. Бул күнөө бул нерсе. Мисалы берип алып туруп, дамлай эми дуа кыласыз. Амин деп анан дуа кыласың да. Кокус дуа кылбасаң экинчи бербейт алчы. Кыздар таңсага түшүп, жасалма жамбаштарды кийип алса, жамбаштарын чыгарып таңса түшүп алса, мен отура албайм да. Эми просто аялдар кээде крышасы кетип калат да. Мен сени жакшы көрөм деп жүрүшүм мүмкүн да. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадис, бул хадистагы сиздер көп уккан хадистер. Кыямат күндө 7 түрдүү адам, 7 түрдүү адамдын ичинде ар бир түрүнө канчадан кирет Аллах алем. Мисалы бир түрдүн ичинде 1000 адамбы, 10.000 адамбы, 100.000 миллион адамбы, же андан да көп адамбы? Кыскасы, ушул 7 түрдүү адамдар гана эч кандай көлөкө болбогондо арыштын көлөкөсүнүн астында болот. Саб'атун юдиллухумуллаху фи зиллих яума ла зилла илля зиллух. 7 түрдүү адам арыштын көлөкөсүндө турат, эч кандай. Ал кайсылар билесиздерби? Шуну жалпы эсептебейли, бул хадисти жаткырып өтүп калдым ошойт. Биринчиси. Билгендер айта бериңиз ар жактанчы. Эң баштагыдан Аллах, экөө айтылды. Биринчиси адилеттүү имам. Адилеттүү имамдан максат мечиттин имамы эмес. Илгери мечиттин имамы ошол айылдын айыл өкмөтү, айыл башчысы же мэр болор экен. Чынтастар бардыгын чечкен да. Азыр мечитке чектелген эмес, азыр кошулор. Адилеттүү башчы, айыл өкмөттү мэрби, бирок намаз окуган болсо, мейли эң акыркы сапта окуса деле өтө берет. Ушунда одно время имам да алдагы эгер адилеттүү болсо, тагыраак айтканда бирөөнү жектеп, бирөөнү поддержка бербестен жалпы бир караса, кара кылды как жарган дегендей баарына тең карай турган болгон болсо, бул адамдар дагы келгиле деп туруп арыштын көлөкөсүнүн астына кире турган болот. Экинчиси не дедик? Жаштыгынан ибадатта болгон. Жаштыгынан ибадатта болот дегени көбүнчө мына переходный возраст деп коет го. Балагатка жетип, балагатка жеткенден толук жеткенден кийин 15 жаштан кийинчи. Бул убактарда жаштык эсептелинет дагы күнөө кылганга өтө калуулар күчөгөн багда. Анан акыл анча толо элек болот. Желание көп, күч көп, возможность дагы бар, күнөөнү көп кылып таштайт жаштарчы. А жаш кичине өткөндөн кийин ал күнөөгө деле ончо көңүл бурбайт, акыл көбүрөөк иштейт. Андан да азыбыз өткөндөн 40 жаштан кийин желание дагы кичине качат. 50 жашка жеткенден кийин сасым макулдар толот, өтө практикалашат, калоору пасая берет да. Бирок эң основной күнөө кыла турган жаш неде? Переходный возраст, жаштык. Тагыраак балагатка жеткенден баштап, ошол балагат жашынан баштап не кылгандар? Ибадатта болгондор биринчи киргиле дейт. Анткени булар акылын иштеткен, эң акылдуулар да. Эң акылдуулар эмнеге кирилет? Ибадатка берилди. Ошондуктан ушу жаштарга айтыла турган сөз нерсе? Жаш убагында баягы ойноштук болуп, кыз жигит болуп жүрбөстөн, же болбосо күчүн салып алып туруп бирөөлөр менен сапсым неме зулум кылып, бирөөнү уруп, бирөөнү тееп, же болбосо көчө чаңып жүрбөстөн, бул жаштык убакыттарда ибадатын кылып, илим окуган болбосо бул утат. Абдушукур Нарматов устаздын айткан сөзү бар. Жаштык плюс боштук, бекерчилик барабар күнөө болот. Эреже. Шу жаттап коюңуздар. Бул эреже Абдушукур Нарматовдон. Жаштык эми жаштык бар дагы пул жок да. Бул адам иштесе бул күнөөгө убакыты коюлат да. Эми жаштык болсо, ибадатта жүргөн болсо, бул дагы күнөө коюлат. Анткени Кудайдан коркот да. Зынага бирөө тартып атса деле, кой анайын Кудайдан корком депчи. Эми жаштык бар, бирок окууда кечке китептен чыкпайт, анда дагы алаксатар нерсе. Бирок жашсың, акча бар, бош, бекерсиң, бул күнөө. Алла өз сактасын. Азыр биздеги азыркы учурдун апаты бар го. Жаштык учур, телефон бар. Бошта убакыт кеңири проблема ошолчу. Не деген бир видео шумдуктар, сүрөттөрдү көрөтүм. Бул күнөө бул нерсе. Жаштыкта ар деги ойлоруна келер, ар токчулук замандардачы. Ошондуктан баягы көп суранып атпайбы? Силер ам айтып койгулачы, жаман кыйналты баягы синтетикалык дарыларды ичип наркоман болуп кетип атпайбы жаштарчы? Анткени энергия каяка чыгышын билбей атат. Ошол убакытта ошон үчүн ушул жаштагыларды көбүрөөк окутуш керек. Мүмкүн болсо үйлөп ташташ керек эртерээк эле, 18ге жеткирип элечи. Ол ушу бала чака багыш менен алек болот, болуп кытат ушул нерсе мененчи. 7 түрдүн арасынан оң колу берген. Садака берет. Оң колу билгенди, сол колу билет. Ол деген сөз кантип билбей калат дегенди ал түшүнүкчү, кыйыр маанидечи. Ушундай бересиң,
башкалар билбейт, короче. Ошончолук деңгээлде мындай жашырын кыл ыхласы өтө жогору дегенсиз да. Мисалы берип алып туруп, дамылай эми дуа кыласыз, амин деп анан дуа кыласың, кокус дуа кылбасаң экинчи бербейт алчы. Бирок Кудайга шүгүр, биздин шаар боюнча биздин мечит ушул ыхластан эң алдыда. Айтып коеюн ошончо. Башка жерлерде амин палан деген акабыз мечит туалетке бумага алып келген, ого дуа. Пустан деген он алып келген. Эми бечара имамам кыйналып кетти да, онтпесе кебейт да. Чөнтөгүн алып бересиң да. Анткени мечитте барып нерсесин кылышың керек да. Бирок кээ бир учурларда ачык бергендер жакшы. Кээде мына жарыялап коюлат го. Анткени элдер садака беришти унутуп калган учурда, же билбеген учурларда не кылыш керек? Ачык бериш керек. Дагы кайсыл бар? Bir-birini yaxshi ko'rishlik Alloh. Allohu akbar. Мына Аллах үчүн жакшы көргөн дагы бир улантысы бар да. Аллах үчүн жаман көргөн. Бирок күнөөш кылат, күнөөш себептүү жан менен ажырайт. Мисалы мен досторум менен күнөөштерден ажыраганбыз, үйлөнүп аткан балдачы. ЗАГСка чыкпайт элек, элестетиң, дамлаңдар чыгып, кортежде кетип атса, ресторанда билип атса, түшүндүрүп эле ажырап турганбыз. Кудайга шүгүр, башка малдарда биргебиз азырчы. Жакшылыктарда, ашарларда. Жамандыкта ажырап, бирок жакшылыкта жакшы көрүп деген. Жакшылыкта дегенде мындай намаз окуганда, мешитке келгенде, кээде бар го, арга жокта, куругуңда, анан коллегаңда, анан тууганыңда деп туруп аралашып бергендер бар го. Бул болбойт ал. Арыштын көлөкөсүндө болбойт. Мисалы чоң жаштагылар бар да. Мындай таң калышты да. Ашты, ресторанга барбай эле койсоңуз, азыр эми сиздин жашыңызга жарашабайм, же билбегенден кийин деп айтып каласың. Эми коем досумда эми барбасам капы болот. Аллахчы десең, иншалла деп коюп да бара берет ошакачы. Ушул жерде бир нерсе бар да, биз койгон эреже бар. Мусулманский принцип деген нерсе бар да. Досум, ушунча жашка чыгып калдым, мен мурун билбейт элем. Мурун билбей арагам ичип отура элем сен менен. Азыр эми ресторанга бара албайсың. Элестет ондай кыздар таңсага түшүп, жасалма жамбаштарды кийип алса, жамбаштарын чыгап таңсага түшүп алса, мен отура албайм да. Мейли тоюңа барайын, үйүңө барайын, жеп келе берейин, же кызматыңа барайын, бирок бара албайм. Мына кошмойм деп берип койсо болот да, туурабы? Ражулун да ким? Chiroyli ayol, zinoga. Allohu akbar. Ушул жерде айтат, бир адам агас ажакем айткандай чырайлуу, сулуу аял. Мындай да. Эптеме аял чакырса, я не хочу десе, ол сооп кыйлашпайт алчы. Ал аны тоготпой койду алчы. Түшүнөсүңөр? Мындай сулуу, өзүнө шилекей алып аткан аял зынага тартса, насабы дагы жакшы. Тагыраак айтканда фахиш эмес, нормально эле да. Эми просто аялдар кээде крышасы кетип калат да. Мен сени жакшы көрөм дей бериши мүмкүн да. Ошондой болсо, кой деп айтса, бул адам ушу арыштын көлөкөсүнүн астында болот. Оңой эле го деген мен бул кыйын. Аметине келгенде кыйын. Аз калды иншалла. Дагы кайсы кимиси бар? Келди яшап калды. Аллаху акбар. Бир киши бул жалгыз турган абалда Аллахты эстейт. Мындай эч ким көрбөгөн абалдачы. Анан көзүнөн жаш аккан болбосо, бул адам дагы арыштын көлөкөсүнүн астында. Баягы актерлор эмес, кээбирки актерлор бар да, окшотуп берет го азырдачы. Үйлөп берет го азырда кээде бир нерсе чогулган жерлерде окшотуп берет. Анан дайым ыйласа керек деген жакшы үмүт кылып коесуң, бирок дайым ыйлай алгандар бар да. Бирок хадис оны айтып эсептебейт. Жалгыз отурган учурда эч ким көргөн, эч ким көрө жок. Ушу Аллахты эстеп, Алланы дуа кылып аткан балда бейиш тозокто эстегенде көзүнө жаш ага турганчы. Абу Бакыр Сыдык дайым көзүнө жаш агып келди. Бул мындай, ушундай таквалыгы жеткен. Мисалы Усман радыйаллаху анху кабырдын жанынан өтүп бараткан балда ыйлайт эле, сакалдар өл болуп калды. Демек, нормально ыйлайт да алчы. Адам көз жашы бир эки тамчы дак өлбөйт да. Онун сакалы өзү чоң болгон, ошентип келет мен сыфаттарым. Өл болгонго чейин ыйлайт эле депчи. Мына ушундай адамдар дагы эме кылбайт, арыштын көлөкөсүнө салат. Дагы башка бир хадис дагы бар. Көзүнөн жаш аккан, анан мамлекетти коруп турган көз тозокко жебейт депчи. Алла таала түз эле аларды бейишкерсин. Неге дегенде, ол көз жаш аккан адам демек күнөөдөн өтө алыс адам да. Мунун сыноодон өткөн адамчы. Күнөө кылган адам ондай делең ыйлай албайт алчы. Күнөө менен аралашып калганчы. Бирөө калды туугандар. Ол бирөө арыштын көлөкөсүнүн астында кала турган жетөөнү айттык. Бирөөсү бүгүнкү темабызга тиешелүү. Илим калбымас. Биз Аллаху акбар. Адам кал муталликун, ражулун калбуху муталликун бил масжид. Адам мешитке жүрөгү менен байланган адам.
Айда хаража минху хатта яуду илей. Чыккан болса келге чейин мечиттен сен. Бул балык бар го, судан чыгарып койсоң, суга карап тынтылат го, ошондой деңгээлде мечитке. Мисалы, кеттүү намазга барыш керек деп мечитке байланган. Ушундай адамдар не кылат? Арыштын көлөкөсүнүн астында. Насып болсо ушундай кылайлы турган, байланып. Үйдө көп отурган болмосоң, үйгө үйрөнүп аласың. Шайтан бар да. Мечитке отурган, мисалы, умрага же ажыл корона байкасаңыздар, гостиницадан 2 мал намазга чыкпай койсоңуз, чыккыңыз келбей калат. 100 миңге сатып атат го. Ошого байлангандар бир кебек агалар бар, сабак алабыз да. Кеттик, любой малда ич болбосо намаз өтүп кеткенден барганга аракет кылат да. Ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек. Мечитке иншалла байланган болсок, арыштын көлөкөсүнүн астында. Мечит неге дегенде пул бербейт бу жерде. Макталынбайт, башка кылынбайт, аксакал же жаш делинбейт. Бир гана Аллах Таала бергенде даража берилет да. Аллах Таала ыраазы болуп турган нерсе. Мечитке келе атканда бул шайтан өлгөнгө чейин азгырат да. Она жолдон буруласың бере качы, так, намазга барышым керек. Бурулганда шундай бизден ашып кетет да, короче. Мечитке эми көптөн бери барбай койгон эле бир барып көрүнүп коеюн деген ой келет, карайсызчы. Имамбыз да. Анан токтоп туруп, шарт кайран бурулуп кетип калды, башка мечиттерде намаз окуп кетти. Ол нерседе бекер келген машинанын бензини ham, убакыт дагы жалкадан жөн элечи. Наоборот, тетирисинче рияда күнөө болуп кетет да. Ошого ыхласты оңдош үчүн башкача жөн байланган эмес, өзү мечитке жүрөктөн байланган болуш керек. Ушу мечитсиз окуй албай турган. Ушундай агаларыбыз бар. Мечитке чынында байланган да. Биз медреседе окуп жүргөндө ham көргөнбүз. Дайым намазын мечитте окуйт. Өзү алыс жашайт эле. Намазга келет, кээде жетишпей калса ham келип мечитте элдер асырда окуп кетип калганда бир канча убакыт болсо дагы жарым саат, 1 сааттан кийин келип да окуйт. Анан Бишкекке оякка такси кылат эле. Ушу алыс сапарга чыкканда ham сөзсүз мечитке токтоп окумай. Анан бирде ушу сапардан бирге келип калдык эле. Бишкектен келгенбиз немеге. Азыр Таканс айдасак ноокатка кечикирген да. Уже намаздар мечиттен түспөт этпей калабыз. Мына жерде окуп алайлы деп турак элек мечитте токтоп. Мындай биздин ыйман аны көтөрбөйт да, короче. Бул өзү машина айдап келет. Биз жөн эле пассажир болуп келатабыз. Экөөбүз калганбыз да. Ушул жерде токтоп окуп алайлы, сал эртерээк эле деп. Анан даратталып кирип эме кирсек, бир аксакал, бир киши экен жанча. Эме кылып аткан экен, намазга тура алган экен. Караңгы малда келип туруп айтайын десе, намаз окуп алыптыр. Неме азан айтты экен же айтпады экен? Айтпаса айтып койлу дейт. Билбейм экен, азыр бирлик шорона киши айтты экен, туруп турсунчу десек. Мен окубас, айтпаса керек бул деп туруп ана микрофондор жандырып атса, окуп аткан жеринен. Азан айтылды. Кайралып. Ол кишини дагы сыйлаш керек. Машалла, мечиттин ишине ушунчалык экен, биринчи келип азанды айтып, анан намазга турат экен да. Анан биз ол азан айтып бүткөнгө келип токтоп атпайбызбы? Машалла, ол киши мечитке байланган киши да. Өзү бамдатка азан айтып аткан адамдар бул мечитке байланган адамдар негизичи. Буга көбүнүн ыйманы жетпейт, бизге эле жетпейт да. Биз өткөндө тамашалаш айттык го, мечитти биз 5:30да окуп атсак намаздычы. Мен 5:22де ойгонум. 8 мүнөттө дараталы 2 рекесинде окуп мечитке жетип калган үлгүрөсүн. Эми шайтан ушунчалык азгырды, бирок ошол жерге чейин аракет кылдык да. Кээ бир агаларыбызга таң кылабыз, уже 40 мүнөт эрте мечитте отурган болот, Куран окуп, машалла. Бул өзүнчө ажыр. Кошумча эрте келип намазды күткөн. Байла айтты, хадис окудук го. Алла Таала жеткирсин, биз дагы ошолордун катарында.